басқармасының Касамин долбоорунан Жомарт Бөкөнбаев атындагы окуу мектебине 21 дана компьютер, панельный доска, принтерлер жана ноутбуктар келип түштү. Азыр мен сиздерге ошол панельный досканын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сүйлөп берем. Бул панельный доска бизге окуучулардын жугундуу билим алуусуна жакындан жардам берип жатат. Бунун мүмкүнчүлүктөрү өтө көп экен. Мисалы үчүн биз ушул ар кандай түстө эмелерди жазып алсак болот. Жана ошондой эле интернеттеги сөздөрдү скриншот кылып алып, ошол боюнча окуучуларга түшүндүрүп берсек болот. Мисалы үчүн мына азоттун түзүлүшү, касиеттери боюнча, анан азоттун кантип алынышы боюнча интернеттен көздөп алып түшүндүрсөк болот экен. Дагы ошондой эле бул доскада ар кандай мисалы мына досканын ар кандай түзүлүштөрү, сызыктары бар, ошолорду арчылоо сызыктары окуучуларга жазып берсек боло берет. Жана ошондой эле мына бул жерде сүрөттөрдү сохранить кылып алсак болот. Жана ар кандай сүрөттөрдү интернеттен скриншот кылып алсак болот. Жана интернетке улап, мисалы үчүн мына интернетке улап ар кандай PowerPoint'теги сабактарды окуучуларга кеңири түшүндүрүп берсек болот. Дагы бул доскада мисалы үчүн барлығын өчіріп қалсақ дағы болот, бирден өчірсек дағы болот, анан ошондой эле ар кандай сызгычтардын дагы формалары бар, ошолорду алып туруп окуучуларга кеңири маалымат берсек болот. Мен ушул эмелерди пайдаланып, ушул Касамин долбоорунда иштеген бардык жумушчуларга терең ыраазычылык билдирем. Иштеринде чоң ийгиликтер боло берсин, үй бүлөлөрү менен тынч болсун. Биз ушул Жомарт Бөкөнбаев атындагы бардык мугалимдер жамааты окуучулардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз.